саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен Нусупова Нуриза, Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 3А классы үчүн окуу эстафетасын кабыл алдым. Балдар, бүгүн мен силерге Сулайман Ыспаевдин Балдар дүйнөсүндө деген китебинен бакыт деген эмне деген аңгемесин окуп берем. Бакыт деген эмне? Токойго бардык жан жаныбарлар чогулушуп, бир маселени талкуулап жатышты. Чын эле бакыт деген эмне? Дүйнөдө ким бактылуу? Бул суроого адилеттүү жооп табуу баарынан кыйын болду. Мен Токойдогу бардык жан жаныбарларды башкарып турам. Баары мага баш ийет. Мен баарынан бактылуумун деп заңкылдады Арстан. Мен да бактылуумун деп эч кимге кор болбой жашайм деп каршкырып төшүн койгулады. Деги койчу, ар бир жаныбар өзүнүн ким жана кандай экендигин даңазалашып, мен бактылуумун деп жатышты. Биринин сөзү бирине жакпай, ар кимиси өзүнүкүн гана туура көрүп жатты. Ушундай зор жандыктардын баары кумурскага чын эле бактылуудай туюлду. Алар чоң, алар кандай бактылуу деп ойлоп жатты. Анан бул жердеги тез кеткиси келип, анткени бирөөнүн бутунун алдында таптандыда калып калбайм деп коркту. Эмнеси болсо да, ал дагы өз оюн айтып калгысы келди. Мен бактылуумун деп мактана албайм, деди ал үнүн чыйылдатып. Күн сайын эртең менен агарып таң атканын, кечинде кызарып күн батканын көрүп, бирөөгө кор болбой, өз эмгегим менен жашап жүргөнүмдүн эле өзү мен үчүн чоң бакыт. Ал ушул бир ооз сөзүн айтты да, чөптүн арасына жөлгөлөп кирип кетип көрүнбөй калды. Бул ким, деди Арстан. Бул ким дешип чоң жандыктар бири-биринен сурап жатышты. Себеби бул сөзгө алар ызаланып калган эле. Аны эч ким таппай калды. Балдар, силерге аңгеме жактыбы? Ооба. Анда балдар, мен силерге суроо берейин. Биринчи суроо. Токойдогу жан жаныбарлар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышты? Мен Азимкулов Ислам Сейитбекович, 3А класстын окуучусу. Биринчи суроого жооп берем. Токойдогу жан жаныбарлар бакыт деген эмне деп сүйлөшүп жатышты? Экинчи суроо. Аларды уккан кумурска кандай абалда болду? Мен 3А класстын окуучусу Кочконбаева Жанара. Мен экинчи суроого жооп беремин. Аларды уккан кумурска алар кандай бактылуу, зор жана чоң жаныбар бар деп аларга сылтанды. Ал өзүнүн кичинекейлигине өкүндү. Үчүнчү суроо. Балдар, силердин оюңар боюнча бакыт деген эмне деп ойлойсуңар? Мен 3А класстын окуучусу Салмырбекова Бермет 3 суроого жооп берем. Менин көз карашым боюнча бакыт деген бул бирөөгө көз каранды болбой, ак эмгек, адал мээнет менен жашоо. Анда эмесе балдар, окуу эстафетасын кийинки окурманга тапшырам.